Kutman gün, hurmatly studentler. Bizdin bugünkü sabagыбыздын temасы orta gılımdagy adabiy murastar jana alардын jaratуучулары деп atalat. Бүгүn video sabagыбыздын экинчи bölügүндө Mahmud Kashgari жана анын Divane Lugati Türk деген эмгеги жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Mahmud Kashgari жөнүндө дагы бизде өтө көп маалыматтар жок. Айрым булактарга таяна турган болсок, ал 11-кылымдагы түрк калктарынын чыгаан энциклопедиясы окумуштуусу, тилчи, тарыхчы жана этнографы катары белгилүү. 1029-1038 жылдар аралыгында Ысык көлдүн Барскоон шаарында жарык дүйнөгө келгендигин билебиз. Атасы ошол учурда өз чөлкөмүнө таанымал, белгилүү инсан болгон. Аты Хусейн ибн Мухаммед. Кезегинде Барскоон Дубанын башкарып бийлеп турган бул киши. Албетте Mahmud Kashgari өзүнүн эмгегин жазыш үчүн, билимин өркүндөтүш үчүн, окумуштуулугун арттыруу үчүн көптөгөн аймактарды, чөлкөмдөрдү кыдырган. Башкача айтканда Борбордук жана Ички Азияны байырлаган ошол учурдагы түрк калктарынын чоң улуттарынан тартып, майда уруктарына чейин кыдырып, алардын диалектикалык өзгөчөлүктөрүн, этнографиялык мурастарын, санжыраларын, макал лакаптарын, дастандарын, ырларын терең иликтеп, изилдеп кагазга түшүргөн. Улуу окумушту түрк тилдерин гана эмес, араб тилин да терең үйрөнүп, өз элинин маданий казынасын араб окурмандарына бөксөртпөй, чыпчыргасын коротпой, толук түрдө жеткирүүнү көздөгөн, максат кылган. Албетте ал киши Багдад, Бухара деген ошол учурдагы илим билимдин жана маданияттын борбору, чордону, очогу болгон шаарларда билим алган. Тилекке каршы кайсыл жерде жана качан каза болгондугу тууралуу бизде так маалымат жок. Анын дагы бир өзгөчөлүгү дүйнө жүзүнө туңгуч картограф катары белгилүү. Ал чийген дүйнө картасынын борборунда, чордонунда ошол учурдагы Караханилер каганатынын аймагы, тагыраагы азыркы Кыргызстандын тоо кыркалары, Ысык көл өрөөнү жайгаштырылган. Mahmud Kashgari түрк сөздөрүнүн жыйнагы деген бүтүндөй адамзатка белгилүү салмактуу ат көтөргүс эмгегин 1072-1070 жылдары араб тилинде жазган. Тилекке каршы аталган энциклопедиялык сөздүктүн түп нускасы бизге жеткен эмес, анткени ал жоголуп кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз кайда экендиги. Бизге болгон анын көчүрмөсү гана жеткен. Бүгүнкү күндө ал Стамбул шаарындагы улуттук китепканада сакталып турат. Аталган эмгек 1915-17 жылдар аралыгында Стамбулда өзүнчө 3 томдук болуп жарыяланган. Буга чейин анын түркчө, өзбекче, уйгурча, англисче котормолору жана немисче сөздүгү жарык көргөн. Кыргыз тилине болсо айрым үзүндүлөрү гана басылган. Жалпы жонунан китепте түрк элдеринин тилдериндеги 7500дөй сөз камтылып, алар арабчага которулгандыгын билебиз. Түрк сөздөрүнүн жыйнагын албетте биз жалаң эле түшүндүрмө сөздүк деп кабыл албашыбыз керек, карабашыбыз керек. Анткени ал орто кылымдагы адабий мурастардын үлгүлөрүн өз ичине камтыган эң баалуу адабий эстелик, адабий айкел, адабий мурас деп да айтсак болот балдар. Mahmud Kashgari аталган китебинде өз замандаштарына жана кийинки муундарга нуска болуп калуучу дидактикалык ырлардан үзүндүлөрдү абдан көп келтирген. Кайра-кайра ошолорго басым жасаган. Андыктан сөзүбүз кургак болбош үчүн балдар айрымдарын окуп көрөлү чогуу.
Улуу киши чакырса, тезирээк кел жүгүрүп. Кургакчылык жут болсо, калбай элеңен бөлүнүп. Баалап эл да сүйө албас, жуткур жүздүү сараңды. Уулумукчу журт сүйөт, кичипейил адамды. Берсең кайра аласың, кардың тойсо жинденбе. Калар баары артыңда, кара көргө киргенде. Түрк сөздөрүнүн жыйнагында ыр топтомдорунун дагы бир түрү бул пейзаждык лирика. Башкача айтканда табият, жаратылыш жөнүндөгү ырлар кездешет ушул жыйнакта. Жаркырап жылдыз тууганда, ойгонуп келип караармын. Таттуу үндү куш өтсө, тамшанып тыңшап калармын. Теңирим баарын жаратты, туңгуюк аалам айланат. Алмашып күнү түн менен, жылдыздар көккө байланат. Жараткан жашыл ааламда, тынымсыз күн да түндө өтөт. Каракчы өңдүү жылдыздар, күн менен түндү күзөтөт. Албетте аталган жыйнакта орун алган ырлардын тематикасы абдан көп, абдан бай. Тактап айтканда бул жерде көңүл, арман мотивиндеги ырлар менен бирге ашыктык, сүйүү, махабат жөнүндөгү да ырлар бар балдар. Алар ошол кездеги жаштардын эң назик сүйүү сезимдерин алаканга салгандай таамай так чагылдырган. Мисал катары бир куплет ырдын түп нускасын, андан кийин кыргызча вариантын котормосун окуй кетели силер менен чогуу. Өздүк мени комутты, сакынч мага юмутты. Көңүлүм аңар эмитти, yüzüm менин саргарур. Менимче айрым сөздөрүн түшүндүңөр болуш керек. Ошентсе дагы кыргызча котормосун окуганда дагы тереңирээк, дагы толугураак түшүнөсүңөр деп ойлойм. Бул саптарды Качкынбай Артыкбаев мынтип кыргызчалаган. Өзөгүм мени козгоду, сагыныч дагы коштоду. Азап чектим саргайып, көңүлүм аңсап боздоду. Мындан сырткары жыйнактан эпостук баян түрүндөгү ырлардын үзүндүлөрүнөн тартып балдар, баатырларды жоктоо, акыл насаат айтуу, табигатты сүрөттөө, айтыш, лирикалык ырларга чейинки чыгармалардан үзүндүлөрдү жана ошондой эле эң негизгиси бүгүнкү күндө дагы өзүнүн салмагын, маңызын, мазмунун жоготпой, эскирбей колдонулуп келаткан көптөгөн макал лакаттар орун алган. Идеялык багыты, тарбиялык мааниси боюнча дал ошол макал лакаттар ар түрдүү жана мазмуну жагынан өтө бай балдар. Алардын көбү азыркы күндө тектеш түрк тилдүү бир тууган калктар тарабынан жигердүү, орусча айтканда активдүү колдонулуп келатат. Бир-эки мисал келтире кетели. Айтылган сөз, атылган ок. Бүгүнкү күндө бул макал бизде колдонулат. Мындан 11 кылым, 10 кылым мурда жаралса дагы, китепке кирсе дагы бүгүн идеялык маани мазмунун жогото элек, эскире элек, чаң жукпай келе жатат. Кийинкиси. Кош кылыч кынга сыйбас. Бычак канча курч болсо да өз сабын кеспес. Жазында эмгек кылсаң, кышында кубанарсың. Зулум эшиктен кирсе, ырыс түндүктөн чыгар. Булут арасын жел ачар, улук эшигин пара ачар. Көрсө, мындан 10 кылым мурда деле паракорчулук, жемкорлук, бүгүнкү заман бап тил менен айтканда коррупция бар болгон экен. От түтүнсүз болбос, жигит жазыксыз болбос. Тоо менен көрүшпөс, адам менен көрүшөт.
Butактуу жыгачка куш конор, көрктүү кишиге мактоо жарашар. Акыл менен арстанды да кармап алууга болот, а күч менен чычканды да кармай албайсың. Эми жогорудагы видео сабактын негизинде түзүлгөн 10 суроо бар. Мына ошол 10 суроого көңүл коюп, кулакты төшөп, дыккат окуп чыккандан кийин даярданып, кийинки жумадагы сабагыбызда айтып бересиңер. Биринчи суроо. Махмуд Кашкари деген ким? Ал түрк элдеринин орток маданиятына кандай салым кошкон балдар? Экинчи. Эмне үчүн аалымдын аты жөнү Махмуд Кашкари Барскани деп аталып калган? Үчүнчүсү. Махмуд түрк сөздөрүнүн жыйнагын эмне үчүн жазган? Аны жаратуу үчүн кандай даярдыктарды көргөн? 4. Аталган жыйнактын түп нускасы кайда? Анын көчүрмөсү жөнүндө эмнелерди билесиз? 5. Дивани Люгаты түрк кайсыл тилдерге которулган? 6. Совол. Улуу окумушту өзү чийген картасында дүйнөнүн борбору деп кайсыл жерди көрсөткөн? Эмне үчүн? 7. Махмуд Кашкаринин дидактикалык ырларынын мазмуну эмне жөнүндө? 8. Махмуддун ырларында кичипейил адам тууралуу эмнелер айтылган же камтылган? 9. Бутактуу жыгачка куш коноор деген макалды сиз кандай түшүндүңүз? Чечмелеп бериңиз. 10. Суроо. Китепке кирген кайсыл макалдар учурда өтө актуалдуу деп ойлойсуз? Мына ушул 10 суроого жакшылап даярданып, кийинки сабакта бизге айтып беришиңиз керек. Эми пайдаланылган адабияттар тууралуу дагы маалымат бере кетейин. Бул Качкынбай Артыкбаевдин Акыйкат сабагы деген китеби. Андан сырткары Тынчтыкбек Чоротегиндин Махмуд Кашкари Барсканинин Дивани Люгаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча Көөнөргүс булак деген эмгеги. Бул экөөнүн тең электрондук PDF варианты бар. Ошолор менен кенен кесири таанышып чыксаңыздар болот. Андан сырткары кайсыл интернет сайттарына, кайсыл электрондук китептерге таяндык? Жогорудагы видео сабактын жүрүшүндө өзүңүздөр көргөн сүрөттөр, фотолор жана көрсөтмө куралдары кайсыл сайттардан алынды? Интернеттеги шилтемелер жана фото сүрөттөр алынган сайттар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кийинки сабакта силер менен жүз көрүшкөнгө чейин саламатта тургула балдар.